Саламатсыңар балдар, анда эмесе силер менен кайрадан кыргыз тил сабагы. Бүгүн силер менен биз кыргыз тил сабагынан жаңы тема өтмөкчүбүз. Мен силерди көрүп турганыма аябай кубанычтамын. Анда эмесе бүгүнкү сабактын темасы идиш аяк. Идиш аяк. Кана балдар, идиш аяк деген нерселер эмнени түшүнөсүңөр? Азаматтар, эмесе ошол идиш аяктар жөнүндө бүгүн сөз болот. Биздин бул теманы өтүүбүздүн негизги максаты балдар, идиш аяктар жөнүндө түшүнүк алабыз. Алардын пайдасы жөнүндө сүйлөшөбүз. Алардын кыргызча аталыштарын үйрөнөбүз. Кыргызча так жана туура сүйлөгөндү үйрөнөбүз. Демек балдар, силер менен биз күнүмдүк колдонуп жүргөн идиш аяктар жөнүндө кеңири түшүнүк алабыз. Азаматтар, анда сабакка даяр болсоңор, китебиңерди ачып, китебиңердин 62 бетин ачып, дептериңерди алып, ручкаңарды даярдап алгыла. Жакшы. Анда эмесе балдар, бүгүнкү числону жазып койгула. Жаңы сызыктан баштанганы менен 20-апрель. 20-апрель. Анда эмесе жаңы темабыз, бүгүнкү темабыз идиш аяк. Жаңы сызыкка дагы идиш, сызыкча аяк. Баштама менен жазабыз балдар. Балдар, эми бул жаңы теманы баштаардан мурун силер менен биз таза жазуу минутасын өткөрүп алайлык. Силер бул таза жазууну өткөрүү үчүн өткөнгү сабакты эстешиңер керек балдар. Өткөнгү сабакты эстөө керек. Кана сүрөттөн силер кимдерди көрүп турасыңар? Жакшы. Мында кантип ойлойсуңар? Бала чоң атага эмне деп сүйлөп жатат? Азаматтар, эмесе силер ушул баланын сөзүн дептериңерге сулуу кылып, туура кылып жазып койгула. Азаматтар, демек мен оюмча силер чоң ата отуруңуз деген сөздү айтты деп жазсаңар, чоң ата отуруңуз. Демек, бул кандай бала экен? Маданияттуу бала, маданияттуу балдар деген темада сүйлөшкөнбүз. Чоң ата отуруңуз. Азаматтар, анда эмесе бүгүн балдар идиш аяктарды жөнүндө сүйлөшөбүз. Эми азыр мен силерге сүрөттөрдү көрсөтөм. Ал сүрөттөрдүн кыргызча аталышын айтып бергиле балдар. Же болбосо силер бул идиш аяктарды кантип атайсыңар? Анда эмесе балдар, бардыгын аттарын билет бекенсиңер? Же бул идиштердин кыргызча аттарын билесиңерби? Анда эмесе текшерип алайлы балдар. Мискей. Мискей. kese,
табак, табак. Депкир, депкир. Кашык, кашык. Бычак, бычак. Айры, айры. Же болсо аш айры деп койсок деле болот да, аш айры. Баарын туура тапсыңарбы балдар? Жакшы. Эми балдар, өзүңөр көргөндөй, бул идиш аяктар ар түрдүү материалдан жасалат экен. Анда эмесе ошолор жөнүндө сөз кылайлы балдар. Идиш аяктар эмнеден жасалат? Идиш аяктар эмнеден жасалат? Кана ашкананы карап туруп, көргөн идиш аяктарыңарды айтып койгулачы, эмнеден жасалган ал? Жакшы. Мен оюмча металлдан жасалган. Металл деген эмне? Темирден, темирден, алюминден. Ошондой эле. Жыгачтан жасалган идиш аяктар бар. Жыгачтан. Ошондой эле. Шишеден, шишеден жасалган идиш аяктар. Жана фарфордон, фарфордон. Азаматтар, анда эмесе келгиле. Андан ары ушул идиш аяктар жөнүндө сүйлөшөлү. Бул металлдан жасалган идиш аяктар. Металлдан жасалган идиш аяктар. Мыналар көрдүңүзбү? Ушулардын баары эле силердин үйүңөрдө бар, Металлдан жасалгандар көбүнчө отко коюп бышыруу үчүн керек болгон идиш аяктар болот. Отко коюп бышыруу үчүн керек болгон идиш аяктар. Булар жыгачтан жасалган идиш аяктар. Жыгачтан жасалган идиш аяктар. Балдар, биздин ата-бабаларыбыз мурда темирди иштетүүнү биле электе көпчүлүк идиштерин жыгачтан жасашкан. Азыр деле ошол жыгачтан жасалган идиш аяктарды көрүүгө болот. Кийингиси шишеден жасалган идиш аяктар. Алар өтө кооз келип, бирок отко койгонго болбойт буларды. Шишеден жасалган идиш аяктар. Кийингиси бул фарфордон жасалган идиш аяктар. Баарыбыздын үйүбүздө фарфордон болгон идиш аяктар бар, балдар. Эми балдар, идиш аяктар бизге биздин турмушубузда өтө чоң ролду аткарат. Идиш аяктарсыз биз тамагыбызды бышырып, же болбосо идиш аяктарсыз биз тамагыбызды жей албайбыз. Алар суюк тамактарды куйганга, же коюу тамактарды куйганга, же болбосо сууну, ширелерди куйганга бизге өтө пайдалуу пайдасын берет. Анда эмесе балдар, азыр силерге мен сүрөттөрдү көрсөтөм. Ал идиштерде эмне бар экенин айтып койгула балдар бага. Кеседе эмне бар? Кеседе тамак бар. Балдар, бул кайсы идиш? Ооба, бул себет, корзина, себет. Себетте нандар бар.
себетте нандар бар. Бул кайсы идиш? Туура, бул стакан. Фужер деп коебуз ага, балдар. Стаканда эмне бар? Стаканда суу бар. Бул кайсы идиш? Туура, бул табак. Табакта эмне бар? Табакта жүзүм бар. Табакта жүзүм бар. Азаматтар, эми китебиңерди ачкыла. Китебиңердин 62 бетин ачкыла. Кандай идиштерди көрүп турасыңар бул жерде? Астындагы жазууларын окугула. Чайнек, табак, кашык, чыны. Жакшы азаматтар. Андан кийин экинчи көнүгүнү карайбыз. Табакта эмне бар? Жооп бергиле. Табакта эмне бар? Кайсы сүрөттө табак тартылгандагы анын ичине эмне салынган? Биринчи идиш бул кесе, экинчи идиш бул табак, үчүнчү идиш дагы бул кесе болуп эсептелинет, балдар. Анда эмесе 62 бетти карагыла дагы. Бул жерде ашканада деген текст турат. Так, ашканада тексти. Кана окуп чыгабыз, балдар. Окуп чыгабыз. Өз алдыңа чок чыккыла. Кана мисанда мен окуп берейин дагы бир жолу. Ашканада. Бул ашкана. Ашканада идиш аяктар көп. Алар абдан кооз. Апам экөөбүз идиштерди жыйнайбыз жана жууйбуз. Бул казан. Казанда тамак бар. Азаматтар, эгерде силерге текст түшүнүктүү болгон болсо, суроолорго жооп бергиле, балдар. Бул эмне? Бул эмне? Ашканада эмнелер бар? Ашканада эмнелер бар? Идиш аяктар канчалык? Идиш аяктар канчалык? Биз апам экөөбүз эмне кылабыз? Биз апам экөөбүз эмне кылабыз? Азаматтар, суроолорго туура жооп берген болсоңор, анда эмесе бүгүнкү сабакты бышыктайлык, балдар. Бүгүн силер менен эмне жөнүндө сөз болду? Биз эмне жөнүндө сүйлөштүк? Бүгүн биз идиш аяктар жөнүндө сүйлөштүк. Идиштер эмнелерден жасалат? Идиштер металлдан, жыгачтан, фарфордон, шишеден жасалат.
Кандай идиш аяктардын аттарын билдиңер? Бүгүнкү силер кандай идиш аяктардын аттарын билдиңер? Же болбосо кыргызча аталышын билдиңер? Азаматтар, анда эмесе үйгө тапшырма алгыла балдар. Үйгө тапшырма идиш аяктардын аттарын кыргызча атап бергиле. Кыргызча аттарын атап, өзүңөрдү видеого тартып, мага жөнөтүп койгула. Анда эмесе тапшырма түшүнүктүү болсо, бүгүнкү силер менен өтө турган темабыз ушул. Азаматтар, дагы кайрадан көрүшкөнчө саламатта калгыла.